Салморбек Козубаев комузду мыкты билген мугалим. Ал азыр Талас шаарындагы Атай Огонбаев атындагы балдардын музыкалык мектебинде эмгектенет. Учурда жаш жеткинчектерге комуз чертүүнү үйрөтүүдө. Аракетчил мугалим ар бир окуучуга чоң эмгек жумшап, жан дили менен иштейт. Жергиликтүү фонд аркылуу келген мындагы жаңы комуздар да ишине дем берген. Балдардын баары сүйүнүшүп атат, комуздар абдан так жакшы сайрап бере алат. Балага чертип берүү керек, так чертип өзүндө кызыктыруу керек. Комуздун үнүн укканда бала ошо дал ошондой кылып черткенге аракет кылуусу керек. Анан так мугалимдер дагы мындай жакшы сабак берсе, бала ошо мугалимди карап ээрчип, мугалимдей болоюн, ошо күйлөрдү ошондой кылып чертейин деп аракет кылат. Чимириле бийлеген бул кыздарда Атай Огонбаев атындагы музыкалык мектепте тарбияланат. Өспүрүмдөрдү 25 жылдык тажрыйбасы бар хореограф Гүлзат Жакыбалиева жетектейт. Азыр Кыял кеч элдик би ансамбли болуп таанылып, жергиликтүү жана эл аралык кароо сынактарда байгелүү орундарды жеңип келүүдө. Баса кыздар кийген улуттук кийимдерге 1 ай боло элек. Быйыл колдоо таап, 24 даана сапаттуу кийим менен камсыз болушту. Аябай кубанычтабыз. Негизи керек болчу костюмдар, анан мындай нерсе бизде биринчи ирет болуп атат да. Эң жогорку группаларга тигилди. Аябай жакшы костюм болду. Шарттар бизде өтө жакшы. Би бөлүмүнө керектүү станоктор бар бизде деген азбука основа танца деп бизде классикалык элементтерди станокто иштейбиз. Күзгүлөрүбүз, кийинүүчү бөлмөбүз бар. Үстүңкү этажда биздин костюмдарды сактоочу жайы бар. Анан бул жерде көргөндөй биздин жетишкендиктерибиз аябай жакшы могу үйдөн тургандай. Жылуу класстын ичи кыздарга ыңгайлуу шарттары жакшы. Аталган музыкалык мектепке быйыл жакшы көңүл бурулду. Мектептин директору Жолчубек Абдиев чуркап жүрүп, Альянс Алтын өнөктүрүү фондуна долбоор жазып, каржылык колдоосуна ээ болгон. 836 000 сомго зарыл болгон 20 комуз электрондук фортепиано, аккордеон, микрофон, улуттук кийимдерди жана башка аспаптарды алышкан. Мындан тышкары Маданият министрлиги тарабынан да 156 000 сомго компьютерлер жана музыканы үйрөткөн жаңы китептер берилген. Биздин жергиликтүү фонддордон, биздин Алтын Альянстан бизге жакшы аябай жардам болуп атат. Бизге аппаратуралар келди, колонкалар келди, жакшы качествосы жакшы. 2 Yamaha келди, электрондуу пианиналарда. Маданият тарабынан болсо, Маданият министрлик тарабынан бизге жакшы да компьютерлер келип атат. Бул окуучулардын өздөрүнүн мугалимдерге керектүү жанагындай журналдары, ведомостьтар келип атат. Жакшы китептер келди, жакшы. Жана улуу муундар, улуу мурастар деген жакшы китептер келип атат. Шарттары жакшырып бараткан музыкалык мектепте 180 окуучу билим алат, 13 мугалим эмгектенет. Арасында Маданияттын мыкты кызматкерлери жана эл агартуунун отличниктери бар. Азыр мурункуга караганда жакшы айлык алып, берилүү менен иштешүүдө. Себеби мамлекет тарабынан маяналары да көтөрүлгөн. Айтып кетет элем, президентскийде Садыр Жапаровичке рахмат, Таластагы башчыбызга жана баардык жетекчилерге ыраазычылык билдирип кетмек. Кадимкидей байкалып атат да, мамлекетибизде 72 музыкалык школа болсо, ошонун баарына көңүл буруп атат биздин Маданият министрлиги. Жакында эле мен коллега барып келдик. Анда биздин премьерибиз Акылбек Жапаров 4 саат баарыбызга мындай мотивация берди да. Биз алардын да айлыгын карап өзүбүз да иштеш керек экен. Мына мисалы окуучулар менен биргеликте биз концерт койсок да болот экен. Ошентип иштесеңер болот. Мамлекетти да карабаш керек, биз да өзүбүз аракет кылыш керек экен да бага. Белгилей кетсек, Талас шаарындагы балдардын музыкалык мектебинин окуучулары конкурстарда байгелүү орундарды багынтып, гран-приге чейин жетүүдө. Мугалимдердин күч аракети менен бүгүнкү күндө Бишкек шаарында өтүүчү Обон эл аралык кароо сынагына да катуу даярдык көрүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.